Урматтуу окуучулар, кымбаттуу жаштар, ардактуу ага эжелер жана машыктыруучулар, соңку жылдары мамлекет кайсы гана тармакка болбосун, анын ичинде өлкө байрагын чет жерлерде желбиретүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон балбандарыбызга ар тараптан колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Мындай камкордукка жараша мекенчил жаштарыбыз биз күткөн натыйжаларды жаратышууда. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада Кыргыз Республикасынын атын эл аралык деңгээлде тааныткан жаш интеллектуалдарыбызды жана спортчуларыбызды куттуктоо үчүн чогулуп отурабыз. Силер Кыргызстандын чыныгы мекенчил уул кыздарысыңар. Биз силер менен сыймыктанабыз, азаматсыңар. Ошондуктан алгач мамлекетибиздин кызыл туусун дүйнөгө, эл аралык коомчулукка бийик желбиреткен сиздерди жараткан ийгиликтериңер менен чын дилимден куттуктаймын. Эми мекен сыймыктарына өз-өзүнчө токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. 2024 жыл өлкөбүздүн билим берүү тармагы үчүн өзгөчө жыл болду десем жаңылышпаймын. Биздин мектеп окуучуларыбыз азыркы учурда арышын кенен койгон илим, технология, инженерия жана математика багытындагы эл аралык олимпиадаларда албан ийгиликтерди жаратууга жетиштиңиздер. Тарыхыбызда биринчи жолу окуучуларыбыз математика, физика, химия, биология жана башка информатика боюнча медалдарды жеңип алышты. Албетте бул жетишкендиктер окуучуларыбыздын, мугалимдерибиздин чагылыкпаган мээнетинин, үзүрлүү эмгегинин натыйжасы билим берүү системасынын туура жолдо бараткандыгынын далили десек болот. Жеңишке жеткен окуучуларыбыз келечекте Кыргызстандын экономикасын жана илимий изилдөө потенциалын өстүрүүгө чоң салым кошо турган адистерге айланат деп бекем ишенемин. Өзүңүздөр билгендей, азыркы тапта өлкөбүздүн өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө басым жасалууда. Мына ошол өнөр жай ишканаларында керек болсо ширеңке чыгаруудан баштап кем байлыктарыбызды иштетүүгө чейинки өнөр жай тармактарында энергетика, айыл чарба, экономика жана башка тармактарда бүгүнкү заманбап технологиянын талаптарына жооп бергидей билимдүү жаштарга муктаждыктар ачыкка чыгууда. Мына ушул жааттагы боштукту толтурууда биз жогоруда белгилеп өткөн STEM багытындагы билимин арттырып, кесипкөй адис болуп чыга турган жаштарыбызга үмүт артып олтурабыз. Мына ошондуктан силердин бул жетишкендиктериңер жалпы кыргызстандыктар үчүн чоң сыймык. Биз силер менен сыймыктанып гана тим болбостон, келечекте чоң жетишкендиктерге жетериңерге араңардан Илон Маск, Тим Бернерс, Джеймс Уотсон, Марк Цукерберг сыяктуу атактуу инсандар чыгаарына үмүт этебиз. Ар бириңиздердин алган билимиңер, чоң долбоорлорго катышууга болгон умтулууңар Кыргызстандын жаркын келечегине жол ачат деп билебиз. Силердин ийгиликтериңер башка окуучуларга чоң стимул жана мотивация берет. Алардын эл аралык аренада ийгиликке жетүүсү үчүн мыкты үлгү боло алат деп ишенемин. Ал эми спорт тармагына келе турган болсок, жаш балбандарыбыздын Испаниядагы грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатына катышып, байгелүү орундарды багындырып, ала тоо бооруна жеңиш менен келишин чын дилимден куттуктаймын. Мындай ийгиликтер оңой эле жарала койбойт. Анын артында 10 жылдап, 15 жылдап тер төккөн мээнет, пешене тер жатат. Илимий изилдөөлөргө таянсак, бул тармакта билимде болобу, же спортто болобу, же башка тармакта болобу айтор ийгилик жаратыш үчүн 10.000 саатты ошол багытка сарпташ керек экен. Бул узак жолдо ийгилик менен жеңилүү ызасы да ери шаркак катар жүрөрүн билесиздер. Ал үчүн кыйынчылыктарды жеңе билген бекем эрк, темирдей тартип керек. Жеңиштер биринин артынан бири келген учурларда деле өрүп көп кетпестен токтоо мүнөз зарыл. Мына ушул ченемдерди бекем кармаган адам гана жашоосунда өзүнө, үй бүлөсүнө жана бүтүндөй мамлекетине пайда алып келе алат. Эң негизгиси текеберчилик кылбагыла. Урматтуу окуучулар, кымбаттуу жаш балбандар, силер чымырканып, көп аракет кылып, акыры ийгилик жараттыңыздар. Жүрөгү мекен деп соккон, билими күчтүү, денеси чымыр бүгүнкү күндүн баатыр уулдарынын образын чагылдырып, бүтүндөй кыргызстандыктардын назарына илиндиңиздер десек болот. Кийинки өсүп келе жаткан жаштарга жакшынакай үлгү көрсөтүп жатканыңарды баса белгилеп айта кетейин.
Алдыңарда Кыргызстандын намысын талаша турган мындан да чоң ашуу белдер жатат. Келечекте силер илим билимден болобу, грек рим күрөшүнөн болобу чоң ийгиликтерди жаратуу менен Кыргызстандын ар тараптан өнүгүшүнө салым кошосуңар, кыргыз билимин берүүсүнүн жана кыргыз спортунун тарых барактарына өз ысымыңарды жазасыңар деп туруп үмүт кылам. Учурунда баарыбызга белгилүү акелердин улуусу Мойтаке саяпкери жарашса күлүккө канат бүткөндөй болот деген экен. Анын сыңары мугалимдер, машыктыруучулар бир нерсеге жөндөмү бар, дилгир балдарды байкап, баамдап, аларды колго алып, көөнүн таптап олтурушуп ушундай деңгээлге жеткиришет. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү ер азаматтарыбызды бөпөлөп жүрүп өстүргөн сиздерге дагы терең ыраазычылык билдире кетемин. Сиздердин кесипкөйлүгүңүздөрдүн, чеберчилигиңиздердин аркасында бүгүнкүдөй ийгиликтер жаралууда. Натыйжада эл уулдарын татыктуу тарбиялап, эл журтубузду кубанычка бөлөп, өлкөбүздүн атын чыгарып олтурасыздар. Мындан ары дагы төрт тарабы төп келген, билими күчтүү, билегине билим шай келген, тарбия көргөн, каада салтты туу туткан адептүү, мекенчил, өлкөсү үчүн күйөө билген балдар кыздарды тарбиялап өстүрөсүз деп үмүт кыламын. Эл журтубузга дагы далай кубанычтарды тартуулайсыздар деп ишенемин. Барыңыздарга бекем ден соолук, бакубат турмуш каалайм. Кыргызстаныбызда тынчтык өкүм сүрүп, ар тараптан өнүгө берели. Ал эми урматтуу окуучулар, спортчулар, кадырлуу ага эжейлер, машыктыруучулар, Кыргызстанга алып келген ийгилигиңиздер менен дагы бир жолу сиздерди куттуктаймын. Рахмат.